Ар бир адам кайсыга жаралса, ошого жеңилдетилген. Бейишке жаралганга бейиштин амалы жеңил, дозокко жаралганга дозоктун амалы жеңил. Мисалы азыр сизге арак ичүү кыйын, адам өлтүрүү кыйын, кумар ойноо сизге кыйын, алдаган сизге кыйын, арамды жеген сизге кыйын. Бирөөгө бул өтө жеңил, билесизби? Бул дозоктун амалы бирөөгө жеңил да. Ага бейиштин амалы кыйын. Бирөөгө бейиштин амалы жеңил. Намаз окуган, машалла, зикир кылган, дуа кылган, кайрымды зекетин берген, орозосун туткан. Ага алхамдулилля бейиштин амалдары ага жеңил. Жакшы мүнөздө болгон, жакшы амалдарды кылган. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жерде айтып атпайбы? Мындай айтканда, тагдырдын маселеси кетип атат да. Бейишке дозокко уже чечилип калган болсо, анда амал кылып не кылайлы дегенчи. Вот ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, амал кыла бергиле. Себеп дегенде ким кайсыга жараса, азыр бизге бул кайып да. Biz bilmeymiz de. Biz kayaka jaralganımızı bilmeymiz de. Amal kılıver. Oşa amalın alamat bolot, belgi bolot, sebep bolot. Sen kaysı amaldı getip kılıp atsan, oşul jakka ketip kanıga da. Uşul жерден biz kişine mında belgi alsak bolot da. Bunun arkasında da Allah Taala'nın kudreti elbette.